мамиле куруу. Баланын дүйнөсүнө жакындоо балким мамиле куруу үчүн түзүлгөн эң маанилүү көпүрөлөрдүн бири. Анткени сиз балаңыздын дүйнөсүнө киргенде, ал мен эмнени жактырсам, атам да ошону жактырат. Мен эмнени кааласам, апам да ошону каалайт дегенди түшүнөт. Балдарым эмне менен алек болуп жаткандыгын ар дайым сурап билип турчумун. 11 жаш чамасында уулум комикс китептерине абдан кызыгып жүрдү. Алар Халк менен Спайдермен эле болгонуна Кудайга шүгүр, келбеттүү кезимде мен Халкка окшош болчумун. Ал Халк менен Спайдерменге абдан кызыкты. Мен жолго чыкканда анын Халк жана Спайдермен жөнүндө комикстер китептеринин тизмесин алып жүрчүмүн жана лекция өтүп жүрүп шаардын борборундагы соода дүкөндөрүнөн аларды издечимин. Анан мен бул тизмеде жок Халк менен Спайдермен барбы деп сурачумун. Адатта 4-5 табылчу. Анан мен кийинки чыкканымда да аларды издеп жүрбөш үчүн болгон 5 тең сатып алып үйгө барып, балам менде сен үчүн белек бар дечимин. Анан экөөбүз жерге отуруп алып, чогуу барактап көрүп чыкчубуз. Аны дайыма оң жагыма отургузуп, кучактап отурчумун. Биз чогуу Спайдермен же Халк тууралуу барактап карап көрчүбүз. Балам үчүн бул канчалык маанилүү болгонун айтып бере албайм. Мына менин атам китеп жазып жана башка иштери менен машаяк үчүн дүйнөнү багындыргысы келет. Бирок менин комикс китептерим дагы ага маанилүү. Азыр менин балам мугалим жана анын бөлмөсүндө кимдин сүрөтү иленген? Албетте Спайдермен. Жада калса анын окуучулары ага электр мотоциклы менен бөлмөдө ар бери жүрө турган Спайдермен кабелин алып келип беришиптир. Ошентип бул белек берүү уланып келатат. Баарынан да эң кызыгы, ал азыр менин неберемди ошол Спайдермен жана Халк менен чоңойтуп жатат. Балдар менен болгон нерселер неберелер менен кайра кайталанат. Балдардын дүйнөсүнө киргиле. Эсимде биз кичинекей шаарчада жашачубуз. Анан адашпасам ар бейшемби күндөрү жаңы комикс китептери келип, аларды илип коюшчу. Сабактар саат 14:00 бүтчү. Мен үйдө болгон учурда унааны өчүрбөй эшикти ачып коюп, баламды мектептен күтүп алчумун. Ал мектептен чуркап чыгып, машинеге ыргып түшүп, анан аптеканы көздөй жөнөтчүбүз. Анткени комикс китептери ошол жерде сатылчу. Мен токторум менен ал секирип түшүп, ошол жумада чыккан комикс китебин алып келчү. Билесиңерби, балам үчүн бул эмнени билдирчү? Мага жаккан нерселерге атам да кызыгат. Жана билесиңерби, адам ошондойду сезгенде же балада ата-энеге карата ошондой сезим болгондо, ошол үй бүлө деп аталат. Бул мамиле куруу дегенди билдирет. Бул баланын дүйнөсүнө жакындоо аркылуу балага карай көпүрө түзүү. Балаңарды уккула. Ал эмне менен алектенет? Анан анын дүйнөсүнө киргиле. Эгер ал волейбол, бейсбол, баскетбол, атлетикага кызыкса, комикс китептерине же Барби болобу, алардын дүйнөсүнө киргиле. Ошондо кийин алар силердин дүйнөңөргө кирет.